Журналист эч качан блогер боло албайт, блогер эч качан журналист боло албайт. Эми бул мындай интервью бүткөндөн кийин бул суроону кезип коелу, бул жерине алып коелу деген болбойт. билимди керек болсо Кытайдан дагы барып алышың керек деп эми. Вега компаниясын иликтеп чыгарганда сизди сотко берип, президенттен кечирим сурап, болгон видеолорун алсын деген талапты коюп, 100 000 сом айып пул салууга аракет кылып сотко беришти. Аягы кандай жыйынтыкта? Бүгүнкү күндө мен Кыргызстандан сыртка чыга албайм. Бирок 3 буттуу камеранын алынышы түздөн түз бул Улукбектин жеңиши деп билсек болот. Журналистикага алгачкы келген учурларда эл көрсүн, эл таанысын деген бир алоолонгон сезимдер болгон. Такыр болбой калганда таксабайт этип калганда учурлар болот. Миллион доллар сунушташкан. Жогоруда сиз эми журналистика менен жакшы жашаса болобу деп сурап атыңызбы? Ушинтип коюп жакшы жашаса болот. Эми ар бир киши мен Жанар мырзанын андай кылганын эми мындай бир өтө деле эме кылып ар бир мүнөт сайын өзгөрүп турууга муктаж. Адам бул жашоо өзү өзгөртөт адамды. Биз жакшы мыйзам көтөрдүк ошолор. Чын эле элдин көйгөйүн ошолор көрүп атат. Жок, алар долияда эптеп киргизсе өзүнүн өлчөмүндөгү акчаны алса. Ушул совестибизди эч качан сатпашыбыз керек да. Бүгүн айыл өкмөт бир өзүнүн милдетин аткарбай атат. Президентти эл күнөөлөп атат да. Ихсан компаниясы менен маек куруп атып, аларды шарият жолунда иштеген боюнча сиз суроолорду узаттыңыз. Бир топ биз кимдигине карабайбыз, эмнелигине карабайбыз. Аны ачык көтөрүп, ачык суроо бергенге ар дайым далалат кылабыз. Мен өзүм кылган ишимден ушунчалык удовольствие алам, анткени мен сазайын берип атам. Паланчи түкүнчө деген ууру болгон. Ал мамлекеттен, бюджетинен мынча акчаны уурдап, өзүнүн туугандарына берип койгон. Ассаламу алейкум достор, бүгүн кайрадан эфирдебиз. Бүгүн бизде конокто журналист Улукбек Карыбек уулу. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Улукбек мырза, убакыт аз заманда бизге көңүл буруп, маекке келишим бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сизге биз байланышканыбызда суроолорду жөнөт дедиңиз. Кандай суроолор болсо баш тартат элеңиз? Эми чын айтканда баш тартып мындай бир учурум деле болгон эмес. Кайсы бир суроону бер, кайсы бир суроону бербе депчи. Бирок эми азыр мындай кооптуу заман, ар кандай мындай провокационный моменттер болуп калат. Анан ушул нерселерди учитывать этип эле ошол максатта эле. Түшүнүктүү, биз кайсыл жакты ачпайлы. Коррупциянын бетин ачуу, сиз камера менен чоңдордун кабинетинде биз карап көрдүк. Бул убакка чейин интервьюңуз жокко эсе. Интервьюга чакыргандар болгон жокпу же баш тартып турасызбы же кооптонуппу? Негедир биз көрө алган жокпуз. Бардыгы иликтүү. Эми мен особо деле жанагындай бизди кайсы бир чакырган моменттер деле мындай өтө көп десем деле туура болбойт. Эми чакыргандар болот. Ар кандай кээде убактыңа туура эмес келип калат, ошолдой моменттер көп болот. Анан жалпысынан ушундай. Негизинен бүгүнкү маекте карапайым жөнөкөй суроолор. Ошентсе дагы интервью бүткөндөн кийин бул суроону кезип коелу, бул жерине алып коелу деген болбойт. Жок. Рахмат, анда баштайлы. Алгач суроо үй бүлөңүз тууралуу бир кыска айтып өтсөңүз, балдарыңыз. Эми мен бул тармакты жеке жашоону мындай коомчулукка ашкере кылганды деле жакшы көрө бербейм. Кыскача айтып койсом, эми ушу үй бүлөлүбүз. Бир уул, бир кызым бар. Үй бүлөлүңүз, балдарыңыз бар. Ошо балдардын, бала чакаңыздын келечегин ойлонгондо эң көп ушу келечекте караганда кайсы маселе ойлондурат? Ушу балдарым чоңоюп келатат деп. Эң башкысы бул билим берүү тармагы. Бүгүнкү күндө билим берүү тармагында толук көрбөгөндөй жанагындай бир кемчиликтер, реформага муктаж жагдайлар абдан көп. Мына ушул учурду көрүп, өзүбүздүн башыбыздан өткөн, өзүбүздүн кыйналган, ушул билим берүүнүн айынан канча бизге мындай бир барьерлер жаралып аткандыгынан керт башыбыз менен көрүп келатабыз да. Мына ушундан улам өзүбүздүн келечек, эртеңки муун ушундай барьерлерден, билим берүүдөгү мындай бир
мүмкүнчүлүктөрдөн калып калбаса деген ой ойлондурат. Ошол эле учурда бардык тармакта ушу коррупция биздин элдин келечектин душманы да. Мына ушул ойлондурат. Ушу билим жагына келгенде, биздин муундар чет өлкөдө окуган пайдалууракпы же бизден деле окуп билимдүү болсо болобу? Мисалы азыр көбүнчө чоңдордун балдары сөз чет өлкөгө чыгат. Ооба. Эми исламда айтат го, илимди, билимди керек болсо Кытайдан дагы барып алышың керек деп. Эми образын айтканда, кайсы тармак болбосун, кандай болбосун билим алууга ар бир жан муктаж. Эң биринчи очеретте бизде ушул билим алыш керек. Биздин жаштар, биз кандай момент болбосун, биз билимге абдан муктажбыз. Билим алыш керек. Анан чет эл, чет жерден алганда жакшы жактары абдан көп. Элдин, жердин, өлкөнүн, адамдардын, ушул мекенибиздин баркын түшүнөт, көрөт. Ошол эле учурда мен бир нерсени мындай альтернатива катары да айтып келатам. Биздин илгери ата бабаларыбыз, мына Жусуп Абдырахмановдон, Исхак Разаков же кайсы бир биздин ушул мамлекеттүүлүгүбүзгө салым кошкон инсандардын баары чет мамлекетте, Кембриджде же Европанын өнүккөн өлкөлөрүндө билим албай эле тарыхка өчпөс из калтырып, эли жерге болгон эмгегин өтөп кетти да. Бирок ошого салыштырмалуу биздин Кыргызстанда азыр мүмкүнчүлүктөр көп. Канча адам бүтүп келип атат. Жылына миңдеген окуучу, студенттер чет элди, чет жерди бүтүп келип атат. Бирок ошол ата бабаларыбыздын жолундай бир тарыхый бурулуштарда, өлкөбүздүн өнүгүүсүндө жарытарлык деле, көзгө көрүнө турган деле мындай бир жагдайларды көрө албай атабыз да. Мындан улам мен айтам, ошол бизде жүрөк, мекенге болгон сүйүү, элге болгон мындай бир жоопкерчилик болуш керек экен деп ойлойм да. Сиз өзүңүзгө жетиштүү билимди ала алдыңызбы? Журналистикада өтө билим керек. Көп адам менен сүйлөшөбүз, бирөөлөрдүн суроосуна жооп бериш керек дегендей. Же кандайдыр бир билим калып калды өкүнгөн бойдон, ушуну албай калдым деп. Эми ар бир адамда мындай нерсе бар. Ар бир адам бүгүнкү күндө ошол бүтпөс арман ал. Бирок ошондой болсо дагы эми кандай билим алсак дагы ошону пайдаланып, ошону жашообузга келтирип, колубуздан келген аракетти жасасак, мен ойлойм, бир жакшы жыйынтык деп эсептейбиз. Анан журналистикада сиз айткандай абдан билим башкы орунда турат. Анткени сен барып аткан, сен көтөрүп аткан теманы сен билишиң керек. Сен ошол тармакта 30 жылдан бери иштеп же өмүр бою ошол тармактын адиси менен сен тең тайлашышың керек. Ошондон сен жогору билгениңде анан берүүңдүн көркү чыгат, анан берүүңдүн бир мындай коомго, адамдарга жагымдуулугу ачылат да. Эгерде сен эч кандай түшүнбөй эле жөн эле барып берип жөн эле темаларды көтөрө берсең, анда мен ойлойм ал мындай баасы деле болбойт. Ошондон улам өмүр бою эле ар бирибиз билимге муктажбыз. Анан мен ушул өзгөчө ушу ар бир теманы көтөргөндө абдан кылдаттык менен даярданам. Абдан бардык тармагын анализдеп, вывод чыгарып, талдап, анан чечимдерин изучать этип бүтүп, анан кийин көтөрөбүз. Ошо көтөргөндө ошол эксперттерден күчтүү болуп сен теманы ачышың керек да. Ушунда моментте абдан билим керек болот. Кыскача ушундай да. Биз билгенден сиз 2011-жылдан бери журналистикада иштеп жүрөсүз. Бир топ жерлерде иштедиңиз. Акыркы биз көргөндө, акыркы суроолорду берип жатканда, былтыр акыркы жолу Марва ТВнын директору деп президенттерге суроо менен кайрылыпсыз. Азыр накты кайсы жакта иштеп жатасыз? Туура Марва телевидениясында 2017-жылы жетекчи болуп
иштеп калдым ага чейин ушу журналистикада, телевидениянын мындай бир ааламына аралашкан ошо 2011-жылдарда башталган. Анан эми азыр өкүнбөйм, Марва телевидениясында абдан чоң жакшы тажрыйба ала алдык десек болот. Бирок ал жакта телевидениянын бир цензурасы бар. Бир вакуумдан чыга албайсың да. Азыркы учурда мен өзүм көкүрөгүмдөгү бир көксөгөн маселе бул ушу иликтөө тармагы журналистиканын эң жогорку, ары кооптуу, ары кызыктуу тармагы деп эсептейбиз. Ошол ааламда иликтөө тармагында мындай бир үйрөнүп келе жаткан журналисттерден десем жаңылбайт болушум керек, анткени ушу коомдогу талуулуу маселелерди, зыяндуу коррупциялык моменттерди ачууга бел байлап келатабыз. Азыркы учурда биз ушул жеке эркин, көз карандысыз, эч кимге мындай зависимый болбогон багытта иштеп келатабыз. Бул журналистика ишмердүүлүгүн биз 4кө бөлсөк, өзүмдүн жумушуман ырахат алам, акча табуу үчүн, элге кызмат кылуу үчүн деп бөлсөк, ушуларды биз кантип бөлөсүз? Сиз канча пайыздан бөлө аласыз? Мисалы, мынча пайызын мен эл үчүн иштеп атам, мынча пайызы өзүм үчүн деп бөлүп бере аласызбы? Балким 100% акча табуу үчүн, 100% өзүңүздүн кызыкчылыгыңыз үчүн. Эми бул төртөөсүн бирөөсүн мындай кармап алып, мен ушул гана тармактамын деп айтуу бир аз олдоксонураак болуп калышы мүмкүн. Анткени жаштык, максимализм, бир мындай дымактуулук бул журналистикага алгачкы келген учурларда эл көрсүн, эл таанысын деген бир алоолонгон сезимдер болгон. Бул нерсенин ошон үчүн дагы журналистикага кызыгуум болгон десем болот. Анан эми азыр акча табуу үчүн деп айтуу дагы бир аз менин багытыма туура келбей калат болуш керек. Анткени эми акча табуу азыр журналистикада, медиада абдан жакшы жолго чыкты. Мисалы, өзүңүз билесиз, азыр YouTube, Instagram, Facebook, биздин социалдык интернет желесинде эле бир топ каражат тапса болот. Анан эл үчүн деп аткандыгыңыз, эми бул азыр мен ошол багытты мындай бир карманам десем жаңылбайт болушум керек. Коомчулук деле күбө болот болуш керек. Өзгөчө мени мындай бир эл үчүн жакыныраак болуш керек азыр биздики. Көбүрөөк пайызы эл үчүн десек. Анткени акча табуу болгондо эми азыр журналистикада жүрөбүз. Ушу иликтөө тармагында өтө чоң мындай бир акчалуу болуп кеткенге чоң мүмкүнчүлүктөр болот. Жанагындай бир коррупционерлер, шектүү адамдар, мисалы үчүн мындай бир артын ойлоп, мындай сага канча каражат десе да берүүгө даяр болгон чиновниктер көп да. Анан эми бул багыттан караганда биз алыспыз. Азыр бул темада кайрылабыз. Азыр Кыргызстанда башка иш кылбай туруп, ошо журналистика менен гана жашаса болобу же бул өтө кыйынбы? Башка кошумча киргизбей туруп. Кыйын. Анткени бизде Кыргызстанда эл аз. Мисалы үчүн ошол эле Турцияны, ошол эле Орусия, башка өлкөлөрдө мисалы үчүн аудитория көп, коом, эл, жарандар көп болгондуктан аларда көп реклама тармагы менен иш алып барса болот. Бизде эми рекламадагы мындай бир конкуренция күч. Анан эми журналистика менен гана жан багып бардар жашоону түптөп кетем деген болсо көп адам жаңылышат. Орто турмуштабыз. Кээде анча-мынча да такыр болбой калганда таксовать этип калган учурлар болот. Эми биздин башкы максатыбыз бул акча табуу эмес, бирок ошол эле учурда үй бүлөңө мындай бир кененчилик болсо, мындай бардар жашоодо болсо деген нерселер да болот. Бирок эми биз башкы бир максатыбыз бул ошол элиме, жериме,
мекениме кызмат кылсам деген нерсе. Мындан улам биз мындай бир акчага деле өтө деле мындай акчанын артынан кеткенде биз азыр журналистикага келбейт болчук да. Сиздин Instagram баракчаңызда 150 миңге жакын катталуучу бар. Сиз реклама кылгандарыңызды мен көрүп турам. Азыр биз ушул интервьюну реклама кылып бериңиз десем, менден канча сурайсыз? Канча бере аласыз деп. Жок, бизде эми анчалык мындай реклама менен деле жанагындай болуп кеткен жерим жок, бирок кээде мисал үчүн адамдарга пайдасы тийип аткан нерсе болсо мен реклама кылып койгонго кызыктар деле болом. Анан жанагындай рекламаны деле абдан карап кылдаттык менен кылыш керек. Анын артынан канча адам жапа чегип калбаш керек. Мен ошолорду ошондой реклама кылып жүргөндөрдү бир аз сындап да койгон жайым бар. Анан эми ушундай. Сиз иликтеп жаткан маселелерден ушул сен иликтеген нерселерди чыгарба деп канча акча сунуштады сиз баш тарттыңыз? Ошо менен бирге кошумча суроо, Vega компаниясын иликтеп чыгарганда сизди сотко берип, президенттен кечирим сурап, болгон видеолорун алсын деген талапты коюп, 100 000 сом айып пул салууга аракет кылып сотко беришти. Аягы кандай жыйынтыкта? 2018 жыл болсо керек. Биринчи жолу ошо иликтөө форматына баш багып, анан ошондо мен өзүм Чоңалайдан болом. Анан Чоңалай районунда өзүбүздүн ушул райондогу коррупциялык моменттерди ачыктап чыгуу үчүн бел байлап, анан ошол жакта канча-мынча майда чүйдө чиновниктердин мыйзамсыз жагдайларын ачыктаганбыз. Ошондон улам ал жакта Кара Казык деген алтын кен бар. Аны Кайди деген кытайлык компания ишке ашырып иштеп келатат 2012-жылдан бери. Анан ал жакта мыйзам бузууларды аныктап президентке чейин көтөргөнбүз. Ошондо биздин колубузга бир документ келген. Ошол Госгеология агенттигинен келип, анан чыгарбай коюу үчүн мындай $1 миллион сунушташкан. Аттуу баштуу ошол райондун кишилери, жердештерибиз келип бөлүшөбүз, эч ким билбейт, ушундай деген ойлорду айтты. Бирок мен бир эмес 3 жолу айткан, анан чакырып да айткан. Анан эми үчүнчүсүндө айткам, ушундай дагы чыгараткан мага сунуш айткан болсоңор, анда мен коомчулукка ачыктайын. Могул кылганыңар элге кыянаттык болуп калат. Кандай болгон күндө дагы мен ачыктайм, ачыкка чыгарам деп ачыкка чыгардык. Эми аны жарытып деле жыйынтыгын чыгарган жок. Мен ойлогом ушул азыркы мына структурада жаңы бийлик, мына прокуратура катуу текшерип баарын баасын берет деп ойлогом. Бирок тилекке каршы чыгыш жок, эч бир ал Кара Казык алтын кен жөнүндө азыр сөз жок да. Журналистикада бизде мындай да маселени чыгарып коебуз, анан аныга укуктук баа бере турган бизде мүмкүнчүлүк жок да. Укуктук баа бере албайбыз. Ошон үчүн биздин милдет, эми журналисттик милдетибизди аткарып койдук. Ал эми сиз жана Vega боюнча айтып аткандыгыңыз туура. Vega чындыгында кыргыз эли үчүн бир топ мыйзамсыз иштерди жүргүзүп, мына Бишкек шаарында 109 камерасы мыйзамсыз турган, стационардык. Ошол эле учурда 20 жанагы 3 буттуу камералары мыйзамсыз, одоно мыйзам бузуулар менен турган. Мына ушуларды чырылдап жүрүп, айтып, деп, анан бир топ соккуга кабылдык, коркутууга кабылды. Бирок ошентсе дагы элдин башкы максаты элибиз үчүн болгондон кийин бул нерседе бизде эч нерсе кайтара алган жок. 3 буттуу камералар мына жеңдик десек болот. Кыргыз элин шылдыңдаганда кылып бир эски аппараттарды алып келип, аны баш көзгө карабай коюп, мыйзамсыз айдоочуларга айып салып, канчасын сыздат. Мына ушул нерсени айтып деп жатып акыры азыркы күндө ошол 3 буттуу камералары токтоду. Анан бүгүнкү күндө ушул сотко берип, мени чектеп койду. Бүгүнкү күндө мен Кыргызстандан сыртка чыга албайм. Канча убакытка? 45 000 сом мойнума илип койду дагы. Андан сырткары Кыргызстандан чыкпоо үчүн
чек араны жаап койду мен үчүн. Бирок 3 буттуу камеранын алынышы түздөн түз бул Улукбектин жеңиши деп билсек болот. Эми башкысы Кудай, биз себепчи. Анан ошо каккылап эшик каккылап отуруп акыры уялды окшойт алар. Бул иликтөөлөр менен күч органдары канчалык эзептешет? Мисалы 2012ден бери иштеп келе жатат деп атабыз. Демек такыр эзептешпейби? Кандай? Ошондой десек болот. Эзептешүү жок эсе. Эсептешүү жок. Адамдардын кызыкчылыктары каралбайт. Бир уч топ коррупционерлер май талканын жеп отурушат. Сиз элге кызмат кылам дедиңиз, көбүрөөк пайызы. Ошо $1 миллион сунуштаганда макул деп ошону алып, журналистиканы таштап, башка бир жумуш кылып, ошол акча менен башка бир элге андан да чоң пайда келтирсе болот беле? Ушундай ойлор келеби? Балким ошол акча менен андан да бир пайдалуу нерсе бардыр. Мен өмүр бою андай ушул бирөөнүн заказын аткарам деп журналистикада мен ушунчалык ыйык тутам. Ушул совестибизди эч качан сатпашыбыз керек да. Мен өзүмдү өмүр бою кечире албайт болчумун андай болгондо. Андан бери деле мына канча иликтөөнү чыгарып атабыз. Эмне деген акчаларды сунуштайт, эмне деген убадаларды беришет, эмне деген мага мындай бир сунуштар келет да. Эгерде биз аларды алып, алардын кызыкчылыгын канааттандырып койсок, бул кыргыз элине кыянаттык кылган болобуз биринчиден. Экинчиден, тарых алдында өмүр бою биз өзүбүздү жеп өтөбүз да. Мен мисалы өзүм ушундаймын да. Анан ушундан коркуум, мен эң коркконум ошол. Андан өтүп жакшы нерсе кылып коём, анан аны мындай бир жакшылыкка жумшап коём деп мен бул өзүнүн соороту эле деп эсептейм анычы. Ал нерсеге эч качан барбаш керек. Биз качан гана өзүбүздүн совестибизди сактап, мындай бир напсыны тыйган учурда гана анан бизде бир жыйынтык чыгат. Бул акча сунуштаган башка маселе. Ошо менен бирге ушу бир байлардан дейбизби, чиновниктерден дейбизби, бир жакшы жол менен деле кайрылып көргөндөр болду. Улукбек бизди жактаган журналист бол, жакшы иштеше эле деген сыяктуу келип, биздин журналистибиз бол деген сыяктуу. Азыр болот. Айтышат, баарында бирден жактоочу бар дешет да. Болот. Бул нерсе жогоруда сиз эми журналистика менен жакшы жашаса болобу деп сурап атыңызбы? Ушинтип коюп жакшы жашаса болот. Ушинтип койсоң, абдан жакшы жашайсың, алдыңда жол тандабасың болот, үстүңдө үйүң болот, кыйналбайсың. Бирок эми бул убактылуу да. Ал журналистикадагы өзүнүн миссиясын билбеген адамдар деп ойлойм. Эми өзүнүн алтындай болгон өмүрүн кайсы бирөөнүн эмесине арнап коюу менимче бул жакшы деле көрүнүш эмес. Акыркы учурларда мына иликтөөлөр чыгарып атканда бир топ эле чиновниктер ушундай сунуштарды берип, ага ини бололу, дос бололу, тууган бололу, ушундай бололу деп айтышат. Эми мен эч качан ал нерсеге алдырбайм буюрса. Сиз чыгарган видеолордун бирине депутат Жанар Акаев реакция кылып, сиздин атыңызды атабай тааныбаган кишидей блогер жигит деп сүйлөптүр. Сиз жазыпсыз, биз бир өрөөндөн элек, албетте мурда деп. Негизи таанышсыздарбы же чын эле тааныбайбы? Эми ар бир киши мен Жанар мырзанын андай кылганын эми мындай бир өтө деле эме кылып мокочо көрүп эле ушундай баалагым келбейт. Ар бир киши коом алдында, эл алдында өзүнүн поступкасы үчүн жооп алат. Коомчулук өз баа берип коет. Мен Жанар мырзага наркы беркитип айткандан алысмын. Бирок бир өрөөндөнбүз. Жанар мырза депутат болгонго чейин эле бири-бирибизди мен тааныйт элек. Бир нече журналисттердин чогулушунда, жыйындарында чогуу болуп эле жүргөнбүз. Анан эми кандай ой максат менен айттыгын өзүнөн сурап көрүш керек. Бирок мен Жанар мырзанындай болуп жанагындай эми ар бир киши өзүнүн поступкасы, жогоруда айткандай, поступкасына коомчулуктан баа алат. Сиз дагы шайлоолорго катыштыңыз.
катышып өткөн жоксуз, бирок келечекте ой бар билишимче саясатка баруу. Сиз дагы депутат болгондон кийин бизди тааныбай, эсен дебей бир блогер жигит деп калган күн келип калбайбы? Мен эми анчалык мындай андай болуудан эми өзүмдү жакшы билбейм, мындай көзгүдөн, бирок мен анчалык деңгээлге баргым келбейт. Мындай жөн эле мындай естественно жашаш керек да. Биз көтөрүлүп кайка барабыз, биз көрпендебиз да. Анан мен ал нерсеге жол бербейт болушум керек деп ойлойм. Жанар Акаев да кезинде көп жолу айткан, мен дал ушундай сөздөрүн уккам, бирок ал өзгөрүп кетти. Сиз дагы барып, эгер өзгөрүп кетсеңиз, балким сиз жакшы адам болом деп аракет кыласыз, балким бийлик өзгөртөт. Эгер сиз бийлик өзгөртөрүн билсеңиз, аттанып жатканыңыздын себеби эмнеде? Же адамдын өзүнөнбү бул? Кайка барса дагы Өзгөрүш керек, адам өзгөрүш керек. Өзгөрбөй койгондо болбой калат. Ал адам ар бир мүнөт сайын өзгөрүп турууга муктаж. Адам бул жашоо өзү өзгөртөт адамды. Бирок жакшы жакка өзгөрүш керек, жаман жакка өзгөрүш керек деген нерсе бар. Эми жакшы жакка ар дайым аракет кылыш керек өзгөрүүгө. Анан эми мамлекеттик структура өзүнүн системасы бар, өзүнүн комбайн бул нерседе эч нерсеге карабайт, алып кетет. Бирок адам затында бир нерсе бар да, мындай өмүр бою күрөш, өмүр бою бул жашоо күрөш, өмүр бою мындай бир выживать этип жашашың керек да. Анан эми өзгөрүп кетип, келечекте ушундай бузулуп калып, баягы улук же баягы жанар жок деп эл айтпаш үчүн напсы да, бул эң адамды азгыра турган нерсе напсы. Эгерде сен тамагыңдан илинсең, эгерде сен напсыңдан илинсең, анда сен бүттүң. Анда сен эртең жүзүң жарык эмес. Сен адамдардын астында канчалык жасалма болуп, ой укмуш мындай кооз сүйлөп турба. Эгерде сен напсыңа азгырылган болсоң, сен эч качан мындай бир чындыкты кармап кете албайсың, чындык жолунда жүрө албайсың. Кайсы бир учурда оозуңду жабышың керек, кайсы бир учурда көрбөмүшкө салыш керек деген нерселер болот да. Эгерде сен таза болсоң, бардык жерде жүзүң жарык, башың эгиз. Чындык менен адам тике карайт, чындык менен жүзү жарык болот, чындыктын башы ар дайым бийик болот. Мен ушунчалык сыймыктанам, ушул эми кичине аз жылдык журналистикадагы карьерамда мен бардык жерде башымды эгиз көтөрө алам. Анткени бир дагы учурда мен бирөөнүн заказын аткарып, мен бирөөнү каралаган эмесмин. Бирөөнүн заказы менен мен бир теманы көтөргөн эмесмин. Мен эгерде мына мага азыр келген каттарды абдан көп кат келет, көбүнө жооп бере албайбыз. Анан ошо келген каттарды карап көрсөм, 70% бирөөдөрдөн бирөө өч алуу, бирөөдө бирөө кеги бар, бирөөнүн бир эски душманы мына ушундай өч алууга багытталып калган да. 70% маалыматты мен артка кетирем, келген азыркы каттардынчы. Анан карап, чындыгында элге көйгөйүнө көк таштай тийип атса, элдин коомчулукка зыяны тийип атса, жашоочуларга, жалпы адамдарга зыянчылык алып келип аткан нерсени биз көтөрүп чыгып атабыз да. Чындык менен башка нерсе эки тарапта турса, сөзсүз экинчисин таштап чындык тарапка кетесиз. Кудайым буйруса деп келатабыз. Сиздин эфирлериңиздин биринде Дордой Плазадан эфир жасапсыз. Ошол кезде сиз берген чек боюнча суроо жүргүзгөндө жумушчулары, Дордой Плазанын жумушчулары, сиз бизди текшере албайсыз, бизди мэрия текшерсин деди. Сиз айттыңыз, силерди текшергенге мэриянын духу жетпейт дедиңиз. Ошондо Улукбек мырзанын духу жетти деген сөз. Демек, алдыда дагы иликтөө жазай турган жерлерде сиздин духуңуз жетпей кала турган нерсе чыгышы мүмкүнбү Кыргызстанда? Же сиз үчүн ким болсо да маанилүү эмес? Биз эгерде коомчулуктун кызыкчылыгы турган нерседе биз кимдигине карабайбыз, эмнелигине карабайбыз. Аны ачык көтөрүп, ачык суроо бергенге ар дайым далалат кылабыз.
Сиздин эфирлериңиздин көбү ошо парковка, стоянка тууралуу. Эмне себеп ушуларды көбүрөөк тартканга? Майда нерсе. Көп адамдар айтат да, майда 25 сом жөндөп төлөп кете бербейсиңби депчи. Билесиздерби, парковка ошо майда акча, майдадан Бишкекте бүгүнкү күндө миллионго жакын каражат түшөт күнүнө. Жалпы парковкадан мэрияга. Анан биз айтышыбыз керек, дешибиз керек. Эч ким көтөргөн жок буга чейин. Анан мына 3 жылдан бери ушул парковкадан, стоянкадан Бишкек шаарынан жашоочуларынан мыйзамсыз акча топтоп келатышат да мэрия. Мыйзамсыз. Көгөргөндөн көгөрүп, күрөшкөндөн күрөшүп келатабыз. Акыркы чечим кече жакында 27 апрелде чыкты. Прокуратурага бердик. Баа берип бергилечи ушулар мыйзамдуу, мыйзамсызбы деп көрсөтүп бердик да. Анан чындыгында биз көрсөткөн нерселер чын болду. Прокуратура tan алды. Мыйзамсыз иштеп атканын көрдү. Бирок ошого унчукпай келаткан прокуратурага эмне үчүн чара көрбөш керек. Эми азыр ошону прокуратура мыйзам бузулуптур бул жерде мындай экен, оңдо деди да мэрияга сунуштама жиберди мэрге. Мэр болсо кайрадан жаңы ачып азыр кайрадан ошол предприятияны ишке киргизип атат да. Анан ойлойсуң да мындай бизде мындай мыйзам деле баары бир кандай мындай таң каласың да, таң калып бүтпөйсүң да. Мыйзам мамлекеттик кызмат деген бул мындай да. Мамлекеттик кызмат бул мыйзам кандай көрсөтсө ошону гана аткарыш керек. Сиз экөөбүздөн айырмасы мамлекеттик кызматкерлердин. Биз мыйзам тыйбаган нерсени кыла алабыз, мыйзам тыйбаган нерсени жасай беребиз. Мамлекеттик кызматкер, мамлекеттик структура мыйзам тыйбаптыр деп туруп кыла бербейт да. Мыйзам кандай көрсөтсө ошондой кылыш керек. Андан чыкпаш керек. Мына ошондо бизде туруктуу система болот. Элди, мамлекетти сыйлоо деген болот да. Мындай жок. Бүгүнкү күндө парковкада мыйзамсыз акча чогултулуп атат, мыйзамсыз ишмердүүлүк кетип атат, шаардыктардан мыйзамсыз акчаларды алып атат. Эми муну кимдир бирөө айтыш керек да. Токтот, жолдош мэр, кел мыйзам менен жаша, мыйзамга түш деп айтып чыгыш керек. Мына ушундан улам бүгүнкү күндө парковка менен элди алдайт да. Бир эле мисал келтирип коеюн. Ошол табличкасын карасаңыз, парковка и стоянки деп койгон да. Бишкек шаарында, Бишкек шаарынын шаардык кеңешинин токтомунда парковкага деген тариф бекий элек. Парковка менен стоянканын айырмасы бар. Стоянка бул 24 саат бою коопсуздук корголуу жактары көзөмөлдөнгөн, өзүнчө территорияга бөлүнгөн аймакты парковка деп. Муниципалдык жолдун четин стоянка деп атаганга болбойт. Ал жер парковка. Ушундай жерлерди элдин башын айландырып, элементардуу эле нерселерди, ушундай нерселерди кылып атышат. Анан эми алдыда мен айтам, бул нерсени токтотпойбуз. Качан мурдагы мэрдин кызматтан кетишине дагы себеп ушул болду деп ойлойм да. Көзгөлгөн жок, мыйзамсыз жагдайлар менен кетип атты, мындай баш көзгө карабай. Азыркы мэр дагы кыйратабыз, оңотобуз, мыйзам жолуна түшөбүз, бизде укуктук мамлекетте жашашыбыз керек деп койду дагы, бирок жашоосу кадамдары таптакыр сөзүнө карама каршы. Мен ошондон улам айтам, азыркы мэр эгерде бул кадамын токтотпосо, биз аягына чейин турабыз, аягына чейин көтөрөбүз. Бул үчүн эртедир, кечтир укуктук мамлекетте жашап аткан болсок, жоопкерчиликке тартуу маселесин да биз карашыбыз керек. Бул оюнчук эмес да, шаардыктарды, миллион жашоочусу бар шаардыктарды алдап акча чогултуу деген кандай деген. Биринчи очерет Бишкек шаарында мыйзамды сактай турган адам бул мэр. Анан вице-мэр, анан башкалар, мамлекеттик кызматкерлер, анан эл. Анан мамлекеттик структуранын башында турган адамдар өздөрү мыйзамды сыйлабаса, мыйзамга карама каршы кетип атса, могу жериңде мыйзамсыз кетип атасың деп айтса, аны укпаса, анан кантип алардын моралдык укугу бар, шаардыктар мыйзам менен жашагыла дегенгечи. Сиз азыр парковка ушундай маселелерди көтөрдүңүз. Эң чоң өзгөчө шаардын четиндеги таштандыларды, коопсуз коюлган камераларды, эң чоң иликтөөлөр жасадыңыз. Бирөөнө дагы реакция жок дедиңиз. Эзептешүү аз. Эми элде мындай пикир бар.
эгер кайсы бир маселени чечем десе, бул бир гана президенттин колунан келет. Ал түздөн түз кыла алат. Демек, бул нерселер ордуна түшпөй атканы президенттин кулагына жетпей атабы бирөө аркылуу, же жетип туруп көрмөккөнгө салып, өзүнүн адамдарын койду. Бул кайсы пикирине кошулабыз? Балким жетпей атат, балким жетип туруп атайын көрбөй атат. Туура айтып атасыз. Бирок биз ушул иликтөөнү көтөрүп аттык, көбүнө эмес, эми мындай 80% биздики чечилип атат. Каралып атат, ошол полигонду азыр бүгүнкү күндө медотход кирбеш керек, кооптуу жагдайлар, ал өзүнчө утилизацияга кетиш керек деген талаптар менен иштеп атышат. Бирок эми антсе дагы мындай бир ар кандай жолдор менен киргизип аткандар да чыгып атат деп атат. Эми ошол эле учурда сиз айтып аткан жагдай бар. Бул президентке карата мындай бир каршылык саясат, өзү билбеген абалда президентке билгизбей, мисалы үчүн атайын эми бүгүн айыл өкмөт иштебесе дагы президент жооптуу болуп атат да. Бүгүн айыл өкмөт бир өзүнүн милдетин аткарбай атат. Президентти эл күнөөлөп атат да. Бирок элдин айтып атканы туура. Анткени президент ошолорду койду. Ошолорду текшере турган органдарды президент коюп атат. А президентти жаманатты кылып аткан чиновниктер мына жерден азыр. Ошондон улам бул жерде абдан кылдаттык менен эми президент, жогорку бийлик абдан кылдаттык менен көзөмөлдөп иштетиш керек мамлекеттик чиновниктерди. Мамлекеттик кызматка бүгүн адамдар иштейин, кой элге жардам берейин, кой маселесин чечип берейин деп келбейт аз көпчүлүгү. Баары ошол жерден имит этип акча жасабайын, өзүнүн кызыкчылыктарын ишке ашырып калайын дейт да. Президент бир гана нерсени айтты, аткарам десе, сиз эмнени айтасыз? Бир гана нерсе айтты деп. Эми президент бир гана буга ойлонуш керек. Ошону мен сиз айтсаңыз, бүгүн аткарам десе, мисалы, азыр даярмын десе. Мен азыр сиз айтып аткан жогорудагы сөзгө Араванга барып иликтөө жасаганбыз. 18 гектар 19 сотук жерди бүгүн ошол учурда мурдагы УКМКнын кызматкери, Аравандагы чиновник эски. 18 гектар элдин үлүш жерин мыйзамсыз алып койгон да. Биз барып көрсөтүп бүт баарысын далилдеп бердик. Бирок реакция болбой атат ошого. Башкы прокуратура жаап коюп атат бүгүн ишти. Аравандагы коррупцияны. Эми азыркы ошо оюма ошол келди. Азыр президент эгер ошондой дейткан болсо, мен ошол Аравандагы 18 гектар жерди элдин үлүшүнө өткөзүп берип койгула деп суранат элем. Анан ошол жер өтсө, анткени Араванда бир сотук жер 350 000 сом экен. Эми элестетиңиз. Ошол 18 гектар жерди под строительство кылып бүгүнкү күндө ошол бывший УКМКнын чиновниги чекист сатып атат. Акыркы иликтөөңүз канча 2-3 күн мурун чыкты окшойт. Жана кызыл китеп ала албай жүргөн тургундарга кайрылдыңыз. Сиз бир тарткан иликтөөнү кайра жыйынтыгына чыгарам деп экинчи барып тартасызбы? Балки мисалы сөз бердим, мынча күндөн китеп берем деп, ошонун жыйынтыгын барып. Демек ал жака кайра барасыз. Ал жакка барабыз. Ал биринчи бөлүмү чыкты. Анткени сиз барбай койсоңуз, алар тоготпой коюшу мүмкүн, элге да чыгарбай койду деп ошол ойдон калып калышы мүмкүн. Эми иликтөөдө чындыгында абдан оор, журналистиканын эң мындай оор жумушу деп айтам да. Кээ бир иликтөөлөрдү мисалы үчүн 3 ай иликтеген күндөрүбүз болду, 1 ай иликтеген күндөр болот. Абдан көп мээнет кетет. Анан кээ бирлерди мисалы үчүн көрүп турасың, мыйзамсыз мындай барып эле маселени коюп эле кабыргадан, чиновниктерди чакырып келип эле эмне үчүн деп маселени кабыргадан коюп эле коомчулуктун таразасына чыгарып коюш керек. Жогорку бийлик көрүп баасын берет депчи. Бүгүнкү күндө ошол жакта кыймыл башталды деп атат. Эми 20 күн убакыт сурашты. 20 күндө ошол Ленин айыл өкмөтүндөгү Константиновка айылындагы жашоочуларга кызыл китеп тиймей болуп атат. Анан муну дагы биз кылдаттык менен карап турабыз, кандай жыйынтыктарды чыгарат. 20 күндөн кийин барып кабар сөз аласыз. Ооба, буюрса. Сиз Ихсан компаниясы менен маек куруп атып, аларды шарият жолунда иштеген боюнча сиз суроолорду узаттыңыз. Бир топ алар өзүнө тиешелүү суроолор жооп берди. Сиздин иликтөө журналистика ишмердүүлүгүңүздө шариятка канчалык туура келет? Динде айтылат, бирөөнүн айыбын ачпа деп. Чынын айтканда бул иликтөө бирөөнүн айыбын ачуу гана. Ошондо сиз ал жагын ойлоносузбу? Мен бул суроону, бул логиканы көп адамдан угам. Анча-мынча комментарийлерди карап калсам дагы ушундай жазгандар бар. Мындай да, бизде ушул стереотиптен арылышыбыз керек да, мындай бир. Мен чындык тараптамын да.
мен бөркүмдөй ишенем. Өзүм кылган ишимден ушунчалык удовольствие алам, анткени мен сазайын берип атам. Эгерде мен буга качан өкүнүп коюм, бирөөнүн айыбын ачып атам, ушу жаман иш кылып атам деп ойлонгондо мен бул нерсеге барбайт элем. Мен азыр абдан сүйүнүп, абдан рахат алам да бул нерседен. Исламда дагы айтылат экен. Илгери жазалаганда бир урлук кылса колун кесет, дагы урлук кылса манжаларын кесип аягына чейин, билегине чейин кесип таштайт да. Өтө катаал жаза да бул ушундай. Ууруну жазалоонун бир этабы ушул. Мусулмандарда да. Анан эми доор алмашып атат, коом алмашып атат. Заман өзгөрүп атат. Эми адамдардын колун кесүү деген бул исламда аябай мээримдүү деп коет. Ислам аябай мындай ырайымдуу, адилеттүү дин депчи. Ошол динде ошондой жазалап атат ууруларды. Анан мен менимче абдан эле жеңил чараны көрүп атам деп ойлойм. Анткени ууру чиновниктерди жазалоону, ал колун эмне үчүн кескен исламда? Анткени колун кескенде адамдар көрөт, бул шүмшүк ууру турбайбы? Карачы, ууру экен. Балам, көрдүңбү, тетигинде уурулук кылсаң колуң кесилет. Коомчулуктун алдында публично жазалап атат аны. Анан муун адамдар көрүп тарбиялат ошонун. Кой, ушул колум кесилип калбасын, уурулук кылбайын дейт да. Биз көрсөтүп атабыз, урматтуу кыргызстандыктар, не только азыркы, келечек муун тарых көрүп алгыла. Паланчи түкүнчө деген ууру болгон. Ал мамлекеттен, бюджетинен мынча акчаны уурдап, өзүнүн туугандарына берип койгон. Ал мындай ошол мезгилде мамлекеттин мыйзамдарын бузган деп туруп биз тарыхка көрсөтүп коюп атабыз. Коомчулукка көрсөтүп атабыз. Адамдар көргөн биз чыгарган нерсени көрөт дагы, шүмшүк бул айыл өкмөт ууру, бул аким же бул губернатор же бул депутат ууру экен деп уурулугун тааныйт да. Коомчулукту тарбиялоо биз. Биз айыбын ачкан жокпуз. Биз анын жеке жашоосу, анын биз жеке өч алуу эмес. Биз тааныбайбыз, кээ бирөөсүн таныгыбыз да келбейт. Эгерде адамдарга зыян келтирип атса, киндигине карабай туруп биз жазасын беришибиз керек. Мына ошондо сабак алат. Ошондо кой, эртең шерменде болбоюн. Мен ушул уурулук кылбай эле жашайын деп оңолот да. Сиз чындык тараптасыз, бирок мусулман катары күнөө кылгандан коркосуз. Күнөөдөн коркосуз да. Биз эми бир күнөөнү көзүбүзгө көрбөспөгөндөн кийин билинбей атат, бирок өтө чоң жаман нерсе. Демек, ушул боюнча бир алымдар менен кеңештиңизби? Мен ушундай кылып атам, ушул туурабы деп нак чечишип, жок, бул күнөө эмес, Улукбек сеники туура, элге көргөсүн сабак алып атат деп бир алым салып, сизге фатва чыгардыбы? Эми же чындык үчүн күнөө дагы сиз үчүн эч нерсе эмеспи? Чындыкта болсоңуз болдубу? Эми чындык деген бул адилеттүүлүк деген нерсе. Адилеттүүлүк деген нерсе бул мыйзам, бул Кудайдын мыйзамы. Бардык нерсе бирдей болуш керек адамдарга. Анан мен эми алымдардан деле сураган эмесмин аны мындай күнөө кылып атамбы депчи. Эми баарыбыз күнөө кетиребиз, күнөө кылабыз. Өзүбүз билген, билбеген абалда кылабыз. Анан эми мен ойлойм туура, мен ошо көрөрмандар деле айтат болуш керек. Ушу диний сабаты бар кишилер деле мындай көрсө айтып койсун, жазып мындай. Күнөө эмес болуш керек мындай. Бул бирок муну сураштырып коомду тарбиялоо, биз коомдун, элдин санитары болуп атабыз да, тазалап атабыз да. Жанагындай. Сиз элге саласыз, бирок бирөөдөн барып сурап тактаганга кызыктар эмессиз. Жок. Түшүнүктүү. Акыркы суроолордун бири болсун. Кыргызстанда сиз баалаган 3 журналистти айтып өтсөңүз, ошону менен бирге журналист деген нак кандай болуш керек? Кандайды биз журналист деп тааныш керек? Азыр блогер, журналист деген аябай көп, туура иш кылганы бар, туура эмес иш кылганы бар. Эми мындай да, мен бир эмеден окуп калдым эле. Журналист эч качан блогер боло албайт, блогер эч качан журналист боло албайт. Эми бул мындай логический бир көп точкалуу нерсе да. Анан эми ошондой деп журналистика укмуш деп блогерлерди кичине мындай эме кылып теңине алгысы келбеген муун да бар да бизде. Анан эми ошондой деп карап турайын десең, дүйнөлүк блогерлерди карасаң,
сапырып атат дүйнөнү. Журналисттен күчтүү. Журналисттерден күчтүү. Журналистика эми мындай Советтер Союзунун калган бир эме катарында, илим катарында бааланып турса, азыр эми технология заманы өзгөрдү. Ар бир адам сотка менен өзүнчө блогер, журналист болуп. Эми башкысы эле эмне? Бул башкысы эле элдин өкүлү, элдин үнү, коомчулуктун маселесин көтөрүү, коомчулукка алып чыгуу. Да, анан эми мен кайсы бир журналистти ой укмуш мындай деп айтсам, башкалары да таарынып калышы мүмкүн. Бирок ошондой эле учурда азыр мына иликтөө форматында мисалы Болот Темировдор мыкты уровеньге көтөрүлүп баратышат мисалы. Эми ар дайым баарыбыз үйрөнүшүбүз керек. Мен абдан мындай баалаган журналисттер көп. Жакшы иштерди кылып атышат, мына Ыдырыс да жакшы иштеп атат. Жакшы маселелерди көтөрүп атышат. Эми азыр журналистика ар бир адам тандап алат да, кимди көрөт, кимди тандайт, кимдин берүүлөрү жагат, кимдин статьялары жагат. Анан эми ким көп элге жакса, ким көп элдин маселесин көтөрүп, эл менен чогуу контакт болсо, мына ушулар мыктылар деп эсептесек болот. Сиз көрсөтүүлөрдүн биринде мен блогер эмесмин, журналистмин деп кирип бардыңыз. Бул деген сөз блогерлерди теңиңизге албагандыкпы же кандай? Же кабыл алган адам журналист десеңиз жакшы кабыл алат деген ойбу? Кандай ойду айттыңыз? Эми бизде дагы деле мындай блогерлик деңгээл дүйнөлүк уровеньге чыга элек. Анан дүйнөдөгү блогерлердин эмесин мындай бир эффективдүүлүгүн биздин чиновниктер анча билбейт да. Ана блогер деп коет. А журналист десе деп калат да. Анан эми мен чынын айтканда журналистиканын соккусунан, азабынан, мындай бир кубанычынан даам таткан адаммын десем болот. Журналистика мага көбүрөөк жагат. Акыркы суроолордун дагы бирөө азыр кызуу талкуулуп жаткан казино ачуу боюнча пикириңизди ачык айтып өтсөңүз. Каршысыз, макулсуз? 2021 жаңылбасам ушул ороз айында былтыр мыйзам кабыл алып демилгеленген. Аны Дастан Жумабеков менен жанагы эсимде жок, дагы бир депутат, 6-чакырчын депутаттары көтөрүп чыккан. Ошондо мен биринчилерден болуп каршылыгымды билгизип, коомчулукта жогорку кеңешке барып интервью алгам. Бул кыргыз элине болгон бир чоң кыянаттык. Казино менен биз экономикабызды өнүктүрүп кетебиз деген бул абсурд. Казинодо өтө чоң акча бар. Мунун артында чоң күчтөр бар. Ошону демилгелеп аткан депутаттар жөндөн демилгелеп атабы? Биз жакшы мыйзам көтөрдү ошолор. Чын эле элдин көйгөйүн ошолор көрүп атат. Жок, алар долияда эптеп киргизсе, өзүнүн өлчөмүндөгү акчаны алса. Мына ушул кызыкчылык менен кылып атышат. Анан эми бул туура эмес. Менимче муну колдогон акылы соо адам жок болуш керек. Сизге рахмат. Убакыт таап келип бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик. Мындан дагы мыкты, эл күткөн жакшы иликтөөлөр жасайт деп биз үмүт этебиз. Жолуңуздан кайтпаңыз, ар дайым чындык тараптагыңыз. Чоң рахмат, силерге да ийгилик болсун. Ден соолукта болгула. Ушундай журналистиканын кадамын таштагандан кийин, журналистикага келгенден кийин бул тармакта акысын бергиле. Бул тармакта атыңарды калтыргыла, эмгегиңерди өтөгүлө. Мен ушундай колдойм. Азыр жаштар өзгөртөт баарын. Жаштар биз башыбызды бириктирип, бир күчкө айланып, адилеттүүлүк деген нерсени туу тутканыбызда гана бизде өнүгүү өсүү болот. Чакырганыңарга рахмат айтам. Бар болгула. Рахмат.